Вагнердин аскердик уюмунун өкүлдөрү дүйнөлүк басылымалар Евгений Пригожин каза болгонун жарыя башташты. Интернет желилеринде учак кулап бараткан учур видеого түшүп калганы жарыяланды. Самолет калктуу конушка кулаган. Борттун боорундагы RA-02-79-5 деген жазууну көрүүгө болот. Бул Вагнердин башчысына таандык бизнес жеттин номери. Кырсык болгон жерде 10 кишинин сөөгү табылганын, алар каттуу күйүп калгандыктан таанылган эмес. Пригожин бул учак менен Вагнердин козголоңунан кийин Белоруска учуп барган. Самолеттун кулап түшүүсүнүн себептери тууралуу азырынча расмий комментарий берилелек. Прессанын башка барактарынан түшпөгөн Евгений Пригожин деген ким? Евгений Пригожин мурда абакта жатып чыккан. Петербургдагы ресторан бизнесин Кремлдин кирешелүү келишимдерине чейин жеткирген Путиндин жакын адамдарынын бири болгон. Мындан улам ал Путиндин ашпозчусу деген атка конгон. Вагнер жеке менчик аскердик компаниясын Дмитрий Уткинеко негиздеген. Сирияда Вагнер аскердик мүмкүнчүлүгүн көрсөтүп, оозго алынган. Орусия менен Украинанын чатагы башталгандан бери Пригожин негизги фигурага айланган. Ал абактарга кирип, келишимдердин негизинде кан майданга жоочуларды тарткан. Тура 2 ай мурда Пригожин жетектеген Вагнердин жоочулары Москвада куралдуу жүрүш уюштуруп, орус бийлиги муну козголоң катары сыпаттаган. Жалданба жоочулар орусиялык армияга таандык бир нече тик учакты жана самолетту атып түшүргөн. Бирок конфликт сүйлөшүү жолу менен аяктаган болчу. Пригожинге ачылган кылмыш иши кийин жабылып, вагнерчилер сүйлөшүүдөн кийин Белоруска учуп кеткен. Пригожин бирок убактысынын көбүн Орусияда өткөрүп жаткан. 21 августта Пригожин интервью берип, Африкада жүргөнүн жана Вагнерге жаңы жоочуларды тартуу иши менен алектенип жатканын билдирген. Великой на всех континентах.